көйгөйлөр болду. Эң негизги көйгөйлөрдүн башында турган жол маселеси. Онадыр боюнча, Туран боюнча, ошондой эле Жапалак боюнча, шаардын ички көчөлөрү боюнча 2018 жылы $100 миллион Ош шаарына бөлүнөт деп чечилген маселе да. Ошол $100 миллион ушул күнгө чейин чечилбей турат. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Бишкек шаарына $100 миллион бөлүнгөн, иш аткарылып бүттү, Ош шаарына бөлүнбөй. Бул эмне деген нерсе? Урматтуу президенттин өкүлү, ушул менен 3-үncü жолу менен берип жатам протокол тапшырма. Ушуну карап койсоңуз, урматтууларга протокол тапшырма берип койсоңуз, ошол $100 миллион боюнча Ошко бөлүнгөн. Эми бөлүнгөндөн кийин даректүү жетиш керек да акча. Кээ бир көчөлөргө кирсеңиз, өмүрүндө эч качан шагалда төгүлбөгөн жолдор бар Ош шаарында. Биз 21-кылымда жашайбыз. Учардын өдөсүндө Дача деген шаарча бар. Ал жерде эч качан асфальт эмес, шагал дагы жок. Газ, сууну айтпай эле койлу. Жана ошондой эле ошо Дачадагы 400дөн ашык 500ге жакын адамдын жер тилкелерин Нуранов деген баардыгын сатып алыптыр. Жана ошондой эле 30 жылдан бери ошо колдонуп өткөн. Алар ал жерге учеткада тура албайт экен, балдарын эч нерсе ала албайт экен. Бул эмне деген нерсе? Ошону мен протокол тапшырма берем. УКМКга жана ошондой эле Генпрокуратурага, МВДга протокол тапшырма берип коюңуз. Ушуну так карап чыксын. Ушул күнгө чейин 30 жылдан бери чечилбеген маселе. Жана ошондой эле өзүңөр билесиңер, кече Чаткал районунда бир мектепте сабак учурунда көчкү болду. Ошол боюнча да келип маалыматтарды угайлы. Жана ошондой эле жакынкы күндөрү билим берүү министринин не иштерди аткарат, неге даярдык.